Саламатсыңарбы, урматтуу жашташтар. Сиздер менен мен номер 8 гимназия мектебинин кыргыз тилден адабият мугалими Закирова Курсанай Патиевна болмокчумун. Бүгүн мен окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстардын 8 классына кыргыз тил сабагын өтөм. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Ой жүгүртүүңүздү өстүрүү үчүн төмөнкү суроолорго жооп берүүгө аракеттенели балдар. Балдар, 2 күн катарынан жамгыр жаашы мүмкүнбү? Адамдар менен унаалар басып өтүүчү жанардын аты кандай аталат? Чийки түрүндө жебейт. Бышкан соң таштандыга таштайт. Бул эмне? Чийки деген сөз бул балдар кам, быш элек деген маанини түшүндүрөт. Кана баарыбыз ойлонойлучу. Анда эмесе жоопторун тапшып көрсөк. Балдар, 2 күн катарында жамгыр жаашы мүмкүнбү? Жок, балдар. Себеби 2 күнүн ортосунда бир түн бар. Адамдар менен унаалар басып өтүүчү жанардын аты зебра деп аталат. Ал эми чийки түрүндө жебейт, бышкан соң таштандыга таштайт. Бул лавр жалбырагы. Демек балдар, силер ойлогондой жооп болсо, азаматсыңар. Эң жакшы. Анда эмесе балдар, бүгүнкү тема менен тааныштырсам, бышыктооштун милдетин тактооштордун жана чакчылдардын аткарышы. Сабактын максаты менен таанышсак, кыргыз тилинде бышыктооштун түрлөрү жөнүндө билебиз. Ой жүгүртүүнү өстүрүү менен керектүү билимдүү маалыматтарды алабыз. Бири-биринин иш-аракетин сыйлоого, өзүнүн көз карашын короого тарбияланабыз балдар. Кана балдар, жаңы теманы баштоодон мурда биз өткөн теманы эске салып алсак. Бышыктооштун милдетин кайсы сөз түркүмдөр аткарат эле? Кана ойлонойлучу балдар. Бышыктооштун милдетин зат, сын, санатооштор, тактооштор жана чакчылдар аткарат. Кыймыл-аракеттин ордун, багытын билгизип, чыгыш, жатыш, барыш жөндөмүдө турган зататооштор бышыктооштук милдет аткарат. Мисалы, талаада жазгы жумуш кайнайт. Талаада кайда? Талаада. Тала бул зататооч, да жатыш жөндөмүнүн да мүчөсү уланып, кыймыл-аракеттин ордун зататооштук, бышыктооштук милдет аткарды балдар. Азаматтар, эми жаңы теманын эрежесине токтолсок, атоош жөндөмүдөгү тактооштор жана чакчыл формадагы ит сөздөр бышыктооштук милдет аткарат. Мисалы, мага тапшырылган ишти эртең бүтүрөм. Бул сөйлөмдү тактооч качан? Эртең. Атоош жөндөмүдөгү тактооч бышыктооштук милдет аткарды. Эмнегедир шашып бараттым. Кайттип? Шашып. Атоош жөндөмүдөгү чакчыл формадагы ит сөздөр бышыктооштук милдет аткарды. Билгенимди токтобой айта салдым. Токтобой. Бул дагы чакчыл формадагы ит сөздөр бышыктооштук милдет аткарды. Силерди күтпөстөн азыр кетишим керек. Качан? Азыр. Тактооч. Бул сөйлөмдө тактоочтор ит сөздөрдүн бышыктооштук милдет аткарды. Эми балдар, жаңы теманы дагы тереңирээк түшүнүү үчүн көнүгүүлөрдү издейбиз. Баардыгыбыз китебиңердин 103 бетин ачып, 155 көнүгүүнү карайбыз.
755 könügüde bışık doğuştun mилдетин atkарган сөздөр кайсы сөз түркүмүнөн жасалган? Кам көрүү. Ата-энелер балдарын абдан жакшы көрөт. Алар балдарын жакшынакай кийиндирет. Сабак окуу үчүн атайын бөлмө бөлүп беришет. Балдарын чын сүйлөп, сылык болууга үйрөтөт. Балдар да ата-энелерин дайыма урматташат. Абдатта менен Салы эне бактылуу ата-энелер. Алар көп балалуу. Балдарынын баарын чоңойтушту. Абдан жакшы тарбиялашты. Алардын балдары алды университетте, аркасы мектепте жакшы окуп жатышат. Балдары ата-энелерине дайыма колкабыш кылышат. Кана балдар, бу сүйлөмдү карайлычы. Мисалы, ата-энелер балдарын абдан жакшы көрүшөт. Буда бышык doğuşта абдана бышык doğuşтун милдетин сынатууч аткарып атат. Калгандарын өз алдыңарча үстүнө кайсы сөз түркүмү жасалганын жазабыз балдар. Азаматсыңар. Эми сабакты бышыктасак балдар, бүгүнкү темада биз өзүбүзгө эмнелерди алдык. Дагы эмнелерди билгибиз келет. Эми балдар, үйгө тапшырма алсак. Үйгө тапшырма 153 көнүгү жерди көргөндө Токтогул Сатылгановдун ыры жаттайбыз. Андан кийин 156 көнүгүнү врачтын кеңешин окуп, оозек айтып беребиз. Чугушчу оорулардын кантип сактанууга болот экенин үйрөнөбүз. Сүйлөмдө бышык doğuşтун милдетин аткарган сөздөрдү табабыз балдар. Ушуну менен бүгүнкү сабак аягына чыкты. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калайлы балдар.